Мыйзамдуулукту орнотуп тартипте сактайт деген көч төзүмдөрүнүн кызматкерлеринин өздөрү кылмышка шектелип кармалууда. Ош шаардык милициясынын 4 кызматкери 400 000 сом акча талап кылып алып жаткан жеринен кармалганы коомчулукта бир нече күндөн бери айтылып, бирок расмий такталбай келген. Бүгүн УКМК маалыматты расмий ачыктады. Анда кармалган шектүүлөрдүн бирөөсү 2 айга камалганы, ал эми калган 3-өө из жашырып качып кетүүгө жетишкени маалым болду. 29-сентябрга берилген маалымат боюнча 3 милиция кызматкери шектүү катары изделүүдө. Ош шаардык милициясынын 4 ыкчам кызматкери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, жарандан 400 000 сом өлчөмүндө акча талап кылышкан. 25-сентябрь күнү айтылган акчанын 100 000 сомун алып жаткан жеринен ортомчу кармалып, ал аркылуу бир опер кызматкери колго түшкөн. Ал учурда убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Ал эми калган 3 шектүү тергөөдөн жашырынып жүргөндүктөн аларга издөө жарыяланды. Баш коргоо чарасы каралып, сыртынан камак түрү тандалды. Алардын кылмыштуу аракетинен жапа чеккен же жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалымат билген жарандар УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча нөөмөт бөлүмүнө кайрылса болот. Көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө жогоруда аталган милиция кызматкерлеринин ар биринин бул кылмышка катышуусунун ролу жана даражасы аныкталды. Учурда кармалган кызматкер 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Ал эми жогоруда шектелип жаткан 4 күч кызматкери ИИМдин Ош шаардык башкармалыгында эмгектенип келишкен. Кылмыштын бетин ачууда УКМК аталган органдын ички иликтөө кызматы менен биргеликте иш алып барышкан. Окуяга байланыштуу шаардык башкармалык комментарий берген жок. Ал эми Ош шаарынын тургундарынан жүргүзүлгөн сурамжылообузда милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө болгон оң баасы байкалды. Эми менин көз карашыма караганда баары эле жакшы да эле көрүнүп атат. Паркта жүрөбүн 4 жылдан бери ошо милиция көрбөдүм бу жерде. Парадык сактаган. Енді іштеп жатышат еді осы емеде қанаттандырарлық емес те. Тәртіп жақшылығы ма бақтың іштерінде, мына көшелерде түзгелі ғой. Тәртіп бұзғананша деле ешкім байқай албады ма? Өзі қандай іштеп атат милиция? Милициялар жақшылы іштеп атат, мына жерде келіп, мына мастарды, мына ақсақалдарға кейде тетір сөз сөйлеп жүргендерді, ошолорду кайып-капчып өткөндө бирөөнү алып кетти. Кылмыш ишин козгойм деп коркутуу, опузалап акча талап кылуу. Кече күнү Ош облусунун Араван районунун милиция кызматкери да дал ушундай маңыздагы иш менен кармалган болчу. Коррупцияга каршы күрөшкө баасын берчү коомдук кеңештин өкүлү күн алыс мындай иштердин ачыкталышы күрөш жүрүп жатканынан кабар берерин. Бирок кызматтагы жемкорлук тармактын өзүндө реформа жүргөндө гана толук жоюларын айтат. Коррупция өнүгүүсү бул азыркы коомдун өнүгүүсү менен кете берет. Кандай коом өнүгүп аткан болсо, кандай бир жаңы багыт кеткен болсо, коррупция ошол багытта кете берет. Акыркы болгон фактылар мен ойлойм бул биринчи эмес, акыркы да эмес. Себеби бул болгону азыр айсбергдин эң жогорку жайы көрүнүп атат. Ошол себептен азыркы учурда ички иштер министрлиги чоң реформага муктаж, зарыл. Белгилей кетсек, жакында эле ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн кеңешме өткөрүп, анда кызматкерлерине таза иштөө боюнча эскертүүлөрдү берген. Министр катаалданган тартиптик уставды эске салып, мыйзам бузууга баргандар ээлеген кызматынан бошотуунун ордуна атайын наамы бир баскычка төмөндөтүлүп, ички иштер органдарынын катарынан чыгарыларын айткан. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.